Уктагым келип атат. Мен бир уктагым келип атат асмында сонун. Эжемди тамашалап отурбайсың. Сен эң негизгиси бизди уят кылбай эле. Эч качан сизди уят кылбайм деп атасың. Келгенде пятницада сразу уктайм. То, что звезда, суперзвезда. Суперзвезда. Оюндо виолончель, андан кийин фортепиано, андан кийин учеба, 5ке чейин. Анан стресс менен уктайм. Стресс менен уктайсыңбы? Чарчабайсыңбы? Не то слово чарчабайм. Аябай чарчайм. Почему ты убегаешь? Такой бессовестный. Я больше с тобой не разговариваю. Написанных сколько, скажи, кукушка. Пропой. Салам достор, урматтуу Сокомедиянын катталуучулары, бүгүн менин төрүмдө конокто келечектеги мыкты футболист, гитарист жана ошондой эле Виктор Цойдун ырларын келтирип ырдаган Али Аскар, Али Аскардын иниси Адилхан жана ошондой эле таланттуу балдардын атасы Нурматбек. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Жакшы. Даана кыргыз окшойсуң, бир саат күттүм го сени. Ооба. Али Аскар, өзүң жөнүндө айтып атсаң, канча жаштасың, канча бир туугансың? Гитара жакшы жүрөм, футбол жакшы көрөм. Дагы? Специальная музыкальная школа, школада окуйм, имени Мукаш Абдраев. Гитараны канча жашында үйрөндүң? 8 жашында үйрөндүм. Эң биринчи гитара алганыңда кайсы ырдарды алгаң эле? Көбүнчө Виктор Цойдун ырларын айтып экенсиң, э? Ömrümden звезда по имени Солнце. Кеттик. Белый снег идет на растрескавшейся земле, одеялом распутным на ней. Город дорожной белый, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом долгий дым. Городу 2000 лет, прожитых по цветам звезды по имени Солнце. Биз 3,5 миллионго жеттик. Биз бардык жердебиз. Күн сайын болгон аракетибизди жумшап келебиз. Жашооңуздарды ыңгайлуу кылыш үчүн, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратыш үчүн, мыкты болуш үчүн, сиздерге кубаныч тартуулаш үчүн. Биз бирге өсүп өнүгүүдөбүз. Ар дайым чогубуз. Сиздердин О. Нурматбек, анда сөз сизге берейин. Өзүңүз да музыкалык мектепти аяктаган экенсиз. Анан сиздин өнөрүңүздү аркалап балдарыңызга өтсө керек, э, ошол өнөр. Саламатсыздарбы? Чакырганыңыздарга рахмат. Бул Али Аскар билем, мунун апасы да аябай жакшы ырдайт да. Сезим таанганан. Мен өзүм ушул окуп аткан окуу жайын бүтүргөм. Анан азыр быйыл бул кичүүсү дагы ошол жака тапшырды, Абдраевка. Бул 4-класста окуйт. Виолончель деген инструменттечи. Азыр ошо 4-класста. А гитара болсо эми өзү да айтып берет. Бул негизи бир туулган күнүндө ошол ыйлап атып сатып алган. Анан ошол гитара. Биринчи гитарасы. Ошо мен ошо Цойду YouTube'дан көрүп калганмын. Ошондон эле ошо Цойдун ырын ырдайын деп. Анан көп ырын билет да Цойдун. Ушу гитара менен үйрөнүп, анан алгач гитара алганда эле бир агайды чакырдык. Аккордторун көргөзбөр, анан ошо бат өздөштүрүп кетти да, Атай Эсенбекович деген. Анан бул бат өздөштүрүп, анан
өзү дагы изденип, башкаларды жаттап ырдап. Азыр ошо гитара бунун хоббиси да. Балдарыңыздын видеолору баягы социалдык тармактарда миллиондогон просмотрларды алат экен, баягы көрүүлөрдү. Экөө тең өнөрлүү балдар экен да. Анан ырга болгон сүйүүсүн кантип байкап калдыңыз? Эми биз атайын деле ырда деп кыйнаган жокпуз. Булар өздөрү азыр бүт баары доступный да, медиа күчтүү да. YouTube'дан булар көп нерсе көрүшөт экен, анан ырдап жүрүп. Анан негизи музыка бул өзү адамга берилет да. Мындай сезим мененчи. Анан ошо ырдап атып, ошону туура кайталап ырдаса эле бул значит өздөрүнүн баягы слуху деп коет, ошо бар экен да. Анан өздөрү кызыгып эле үйдөн ар кайсы ар кандай ырларды ырдашат. Анан угуп эле мен өзүм бар түшүнөм да кичине музыканы, ошону угуп эле данный бар экен, музыкальный бир шыгы бар экен деп ойлоп койчумун да. Анан эми баягы таңылбайм, баягы музыкант болсун, сөзсүз музыкант болсун депчи баягы. Бирок эң негизгиси ошо эмгек кылыш керек да музыкада дагычы. Мисалы үчүн Аляскар ойноп аткан аспап азыр виолончель. Виолончель контрабас койду. Жок. Виолончельди ойнойт. Ага да эмгек кылып, негизи ошо музыкага дагы бир өзүнчө убакытты талап кылат да. Профессионально. А бул гитара чын жана башында айткандай хоббиси да бул. Үйдө отуруп, ойноп ушундай. Футболго барып атасыңбы? Конечно. Бир күнүк убактыңды айтып барчы, мисалы эртең менен туруп мектепке барасың, атаң менен чалып сүйлөшүп калганда. Мен экинчи сменам. Экинчи сменасыңбы? Атаң менен чалып сүйлөшкөндө айтты го, анан эртеден кечке бошобойт так Аляскар баягы интервьюну дем алыш күндөргө жылдыралы деп. Айтайынбы? Айтчы. 8-те футбол, 9-га чейин. Оюндо виолончель, андан кийин фортепиано, андан кийин учеба, 5-ке чейин. Анан стресс менен уктайм. Стресс менен уктайсыңбы? Чарчабайсыңбы? Не то слово чарчайм. Аябай чарчайм. Сен баягы күндө чарчап, биринчи күндөн 5-чи күнгө чейин күндөрүң кайталанып атпайбы? Анан дем алыш күндөрү кантип эс аласың? Кантип мындай чыр жазасың? Келгенде пятницада сразу уктайм. Анан субботада саат 2-3-төрдө турам. Уйкуң сазайын берет экенсиң. Туруп, кичине футбол ойноп, двордон. Анан үйгө келип, домашний задание жазып алып, уктайм. Кайра? Анан телевизор көрүп бүттү. Иниң жөнүндө айтып берсең. Эң жөнүндө Адилхан жөнүндө айтып берчи, канча жашта? 7 жашта, недавно өстүк. Адилхан орус тилдүү экен, бизде кыргызча түшүнөсүңбү? Ооба, кичинекей. Кичине түшүнөсүң, Өзүң жөнүндө айтып берчи Адилхан, сен эмнеге кызыгасың? Эмнеге кызыгасың? Борьба. Борьба. Сен келечекте мыкты спортсмен болуп турбайсыңбы? Ошондо күрөшкө барасыңбы? Күрөшкө? Ооба. Алдыда пландар кандай? Сен баягы инелериңе дагы ырдаганды үйрөтөсүңбү? Аляскар. Менби? Сен? Инелеримди билбейм. Время покажет. Убакыт көргөзөт, Нурбат баке, айтсаңыз, сиз баягы балдарыңызга кандай тарбия бересиз? Эмнесине көбүнчө көңүл бурасыз? Билимине же баягы ден соолукта болсун деп спортко көбүрөөк басым жасайсызбы? Негизи өздөрү эмне кызыкса, бул эмне кызыкса ошону колдош керек да. Азыр мен баягы кайсы жагына шыктуу экенин да байкайсың да. Анан ошол кайсы жагы жакшыраак болуп, баланын кызыгы болсо, ошону колдоп коюш керек да, ошол жагын. Бардык кесипте дагы мындай шыгы болуп, ошол нерсени өздөштүрүп атса, колдой бериш керек да. Менин оюмча бири-бирине неметпей делеш керек, мешет этпей делеш керек да. Анан бул футбол деп, мисалы үчүн футбол деп айтып кетти. Гөлгө жайсаң немеге барып турат, сборлорго барып турат, башка Өзбекстан, Казакстандан келген футболисттер менен ойнойт, клуб мененчи. Анан
кайра музыка менен деле ошондой багып турат да. Эки багытты бирдей алып кеткен керек. Эки багыт, анткени эми спорт шет этпейт деле го. Наоборот, жакшы да башы сергек болуп кичине. Алиаскар, репертуарыңда кыргызча ырлар барбы? Ооба, Мурас деди. Калайбек бой. Саяк Талайбек Турганов. Турганов. Эмне допет? Таласын. Таласын. Сен өз кайсы жердин колунусуң? Кайсы жердин болосуң? Талас. Таластыксың бе? Анда таластык экенин далилдеп бир кыргызча ыргызап берем. Хорошо. Гитараны колго алып, таластыкка туугандарың да сени көрүп колдоп калсын, Айтамындан ададан гана калган мурасты. Жаңырып заман жаңын баба салттын уланды. Намысын бек сактаган да бушуну бутундап жүрүктүн. Кадырыңды бартанан мен тарыптан өчпөй жыл өтсүн. Кайраттан жанбаган калың элди бактаган эгемендикти пенчилеп өмүрүн берген бизге канчадан келечекте тойлорго чакырса бара турган ойлор барбы? Азыр тойлорго чакыруулар түшүп турабы силерге? Тойлорго? Жок. Мени апамдын родственниктери чакырып тойлорго. Ошол жактан мырза көрөм. Гонорар канча? Уялбайбы? Ал жагында чоңдоп чечеби? Мындай тартынбайлы, мындай кылбайлы. 5000 сом. 5000 сом, Андай чоңураак тойлорго чакыруулар түшүп калса гонорарың улам өсөрбү же 5000 сомдон калабы? Билбейм. Неме да ошонча жөн эле бир туугандардын тойду ырдап калганда ошо бир 5000 сом берип коет жөн эле. Ал акчага деле чыкпайбыз негизи. Атайын деле бир той үчүн деле бир ырдатайлы деген деле ойдо жок да. Бирок баягы өздөштүрө берсе, өзү кызыккандан кийин колдоо көргөзөбүз да. Азыр баягы чакыруулар түшүп турабы же? Жок андай. Жок, кичинекеймин. Биз туугандардын арасында эле мындай. Туугандардын арасында кичинекей звезда турбайсың, То, что звезда, суперзвезда. Суперзвезда. Алиаскар, Адилхан. Экөөңөр бири-бириңердин мүнөзүңөрдү сүрөттөп берсеңер, сен Адилхандыкы, Адилхан, Алиаскардыкын сүрөттөп бересиң, мүнөздөп бересиң. Мисалы, менин инем Адилхан, мындай сапаттары бар деген сыяктуу. Айтып берейинби? Айтып берчи. Тайса, айтып бер. Ты расскажи про меня. Что сказать? Мен биринчи айтып берейин. Как она есть? Так, мен айтып берейин. Бул кичинекей. Иногда баштуу атат. Анан? 7 жашта. Не вот. Мен мектебиме которулду. Кандай экен ага катары? Ал бул биринчи менен, мен экинчи менен. Анан бул 5ке чейин окуйт да музыкада. Мен да 5ке чейин окуп, буну алып кетем мектептен. Үйдөн экөөбүз ырдап турабыз. Телевизор көрүп турабыз, уктап турабыз. И бул планшет көрөбүз. Планшет көрөбүз, анан эшикке чыгабыз, ойнойбуз. Бул апам менен сабак окуйт, мен да сабак окуйм. Дагы бир жолу ырдайбыз, уктайбыз. Баягы мектептен инең тентек экен да, анан кийин балдар менен урушуп сага келеби? Мисалы, байке ушундай окуя болуп атат, жардам берип коебуз деп. Жок, пока что элек, ошончо. Просто нормальный, хороший. Очень нормальный, да? Мектепте жакшы. Үйдө кичине баштап атат. Адилхан, байкең жөнүндө айтып берем. Бул чоң. Байке
Был тут Орыс тилинде сүйлөрсүң ба? орыс тилинде сөйлесің. Он большой. Вот это. Когда я с братом вот это налив там делал, он со мной играется вот так делает. Вот когда дома он мне учится драться, вот. Негізінде сен бұл нәрсе бұзып отырасың да. Я лучше в ноги пойду. Барасың ба? Пока, братуха, вертуха. Алиаскар, мектепте болгон кызыктуу окуяларыңан айтып берсең. Айтып берейин. Мен садиктен 3 мугалимди алмаштырдым. Эмнеге? Бирөөсү жакпай калды, экинчиси полный жакпай калды. Үчүнчүсү жакшы болду. Анан бир жолу садиктен экинчи мугалимден качып атканда Чынар эже, злая такая девушка да. Качып атам да, качып атканда эшикке чыктык да. Барып атып оппа дедим да. Все по плану. Бирөөдөн сурадым да. Эже суу ичким келет, эже ошону садикке алып баратат да. Мен мында кетип калдым да. Анда эже Алиаскар кара деп бүт отбежал. Бир байке мени көрүп алып, мен короче биякта бир кусты бар да. Ошака туура болсом эже сиз муну издеп атасызбы деди да. Мен айтып салып, блин, не дедим да. Анан эже мени ошол жака алып барып урушпай, апама айтып, апам үйдөн урушуп, неге садиктен качасың деп. Үйдөн атам урушуп, анан атамдан кийин эч ким урушпай. Бүттү анан дагы бир жолу садиктен качканымды айтып берейинби? Айтып берчи. Жок, бул ошол эле садикке келгенде эжем Чынар эже келди да. Чынар эже мынтип орусча айтып атат. Я за вами бежала. Бирок, нет, почему ты убегаешь? Такой бессовестный. Я больше с тобой не разговариваю. Злая такая, раздражительная, прям бетке чапкысы келип такой. Кантип кечирим сурадың аны эжелериңен? Вообще кечирип сураган жок. Тапкыр сурабадым. Эже деп кетип калдым. Алиаскар, айтсаң, гитарага болгон сүйүүң качан пайда болду эле? Гитарага кызыгууң? Бир жолу Виктор Сойдон агайым ойноп берди. Мен еще эти виолончелден 3 агайды алмаштыргам да. Бир жолу Федор Федорович болду. Федор Федоровичтен Сүймөт агайга барып, жок, мен биякта окуйм деп, Сүймөт агайга келип, Федор Федоровичтен мени алып кетип, анан Сүймөт агайга барып, Сүймөт агайдан кийин Федор Федорович, анан Федор Федоровичтен кийин Айдежиге барып, Айдежиге бардым да. Гитарада мени Сүймөт агайга үйрөттү. Айтып берген. Гитараны ырдап сой белый стек ырдап берип, ошондон кийин атанын телефонун алып, машинадан белый стекти коюп алып, угутам, жагып отуруп. 5 айдан кийин, день рождением да, атам алып, мен ыйлаган жокмун. Атам алып берип салды да, гитараны ыйлаган жокмун да мен. Атама гитара алып берди да, ошондон кийин ойнобой койчумун да, анан атайга келип, үйрөтүп, биринчи жолу белый стекти мондой ойночумун. Мондай, кийин тетиктеди, бары менен ойноп калдым, бары. Бирок бул да спорт, постепенно барыш керек. Мен анан айтып алам. Бирок футболго бүттү, гитараны ошентип жакшы көрүп калдым. Кыргызстанда сага кайсы ырчылар жагат? Кайсы ырчыларбы? Кичинекей кезинде эле эң жакшы ырчым Республикин болгон. Нурлан Нашипов. Туура. Кичинекей кезинде Нурлан Нашиповду угуп, кайфовать этип, кепкасын көрүп алып, Эрлан Нашипов келип калды. Эрлан ата экен, Аяш ата экен. Ошондо узайт берди. Короче, бүт класс акашты, мен бүт класс Эрлан Андашты жакшы көрөт да. Сен Нурлан Нашиповду жакшы көрөсүң? Жок, мен Эрлан Андашев, Бекбек Атабеков, Нурлан Нашиповду жакшы көрөм. Ырчылар жакшы да. Ушундай эле ырчылар жакшы көрөм Кыргызстандын. Чоңойгондо сен аларды ашып түшөсүң беле? Ырчы катары. Мен чоңойгондо футболист болгум келет да. Ырчы болгуң келбей калды? Жок, мен футболист болуп. Гитарист болгум деп айтчу эмеспи? Жок, футболист болуп, үйдөн гитара ойноп,
гитараны ойноп, уктап, туруп, бассейнди принимать этип, гитара ойноп, дагы бир гитара ойноп, дагы жестоко гитара ойноп, дагы бир жолу тяжелый рок ойноп, легкий рок ойноп, средний рок ойноп, жаз ойноп. Ана футбол ойнойм. Алескар, сен өзүңдүн каалаган нерселериңе жеткенге дайыма атаң себепчи болуп, атаң жардам берет экен, Конечно, кантип ата жок, мен машина биякта отурмай эмесмин. Атаңа болгон өзүңдүн жакшы көргөн сезимдериңди, ичиңде болгон жакшы сөздөрүңдү карматсаң, атаңа карап. Атамды жакшы көрөм. Атамды жакшы көрөм. Эмне болду? Кичинекей кезимде атам мен жакшы көргөн даже өлү эмес, мега супер левел өлү жакшы көргөн. Эмне? Атаңа эмне Кичинекей кезимде эле бета-сториска алып барып, машинаны алып бер десе алып берип, жакшы көргөн өлү мени. Чоңоюп кеттим да. Мен уже андай болбойт да, уже чоңойгондо бир жолу келди. Бир жолу базардабыз, бир роботту көрүп алдым да. Айтыптам да атама, ата, мен азыр ыйлайм. Алып бербесеңиз ыйлайм атам да. Атам коркуп алып берди да ошо роботту. Аны ошо роботту ким сындырып салды? Адилхан. Сен атаң болгон жакшы көрүү сезимдериңди айтпа эле, историяларды. Жакшы көргөн сезимдеримди. Атаң Кичинекей кандай? кезимде мени жакшы көрчү, Азыр жакшы көрбөйбү. Макам алып атканда деп койчу. Не дейсиң? Макам, когда слез, мен агып атканда атам деп койчу. Өзүңүздүн балаңызга дагы жакшы көрөрүңүздү камеранын алдында айтып койсоңуз. Кандай ийгиликтерди каалайсыз келечекте? Балама сен билесиң да, кандай жакшы көрөрүмдү. Сага ийгиликтерди каалайм. Билип кой, кайсы жакка кандай жакшы нерселерге умтулсаң, ар дайым биз сени колдойбуз. Сен эң негизгиси бизди уят кылбай эле баштаган иштиңди ар дайым аягына чейин чыгарып убатасың. Качан уят кылдың сиз да ата? Качан? Жок, сен уят кылбай деп атам. Уят кылдым деген жокмун да, уят кылбай деп атам да, будущем. Эч качан сиз уят кылбайм деп атасыз. Анан ошо атайын ийгилик жаратып кылган ишиңди аябай аягына чейин жакшы так жасап үйрөнүшүң керек. Конечно. Биздин эфирибиздин соңунда дагы бир өзүңө жаккан жакшы ырдан ырдап берем, жүрөгүң менен ырдап берчи. Бүгүн келип менин коногум болуп эфирде гүлүн ачып бергениңиздерге рахмат. Сиздерге эркин микрофон берейин. Биздин көрүүчүлөргө өзүңүздөн кала тилектериңиздерди, кеңештериңизди айтып өтсөңүздөр болот. Негизинен сиздерге да чоң рахмат. Көп нерсеге жакшы себепкер болуп атасыздар. Көп мындай силердин каналыңарды мен силер чалганга чейин билчү элем. Анан байкап отурсам ошол аймактардан да көп тартат экенсиздер. Анан мага сразу мен подписка кылып койгом да. Көрүп мага жагат. Анан негизинде болуп кетип атпайбы ошо. Бир тарткандан кийин эле аябай звезда болуп, таанымал болуп, жашоосун оңдоп кеткендер бар. Ишиңерге ийгилик, кыз элине тынччылык, ар дайым каналыңар эми миллион болсун.
подписчик топтолгула миллион. 50 миллион. 50 миллион, 100 миллион болсун. Кайсыл 100 миллион аты миллиардта коюп бер. Эми болот, эмнеге болбойт? Болот. Ушундай международныйга чыкса болот. О, туура айтып атасың. Аракет кылсын. Аракет кылыш керек. Мистер Бистен ашып кетет да ошондо. Жок, Криштиану Роналду ашып кетип атат азыр. Ошол силердин жалпы жамандыгыңарга рахмат. Кыргыз элинде тынччылык болсун. Буюрса баары жакшы. Анан ушундай издеп элдерди да ушинтип тартып өзүнчө передача кылып жараткан деле оңой иш эмес. Ошол чоң рахмат силерге. Достор, апаңарды уккула, апаңар айткандарды кылгыла. Гитара үйрөнгүлө деп. Кайсыл гитара? Футбол ойногула двордон. Гитара үйрөнгүлө. Эмне дагы? Сокол медиа. Сокол медиага подписка, коңгуроо, лайк койгу. Давайте. Көрүшөбүз дейсиң. Көрүшөбүз. Урматтуу биздин катталуучулар, ушу менен биздин эфир соңуна чыкты. Бүгүн менде конокто Алияскар жана ошондой эле Алияскардын атасы Нурмат мырза болду. Урматтуу достор, бизге катталганды унутпагыла. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.